Чоң рахмат. Бажылык жөнгө салуу жөнүндө мыйзам. Сизге суроо ушул ЭТФН кирип атат да бул жерде азыр, э? Жакшы болуп алды. Шөлөк кырабыз. Сиз баарыныкын эле укпай коюп атасызбы? Атайлы укпай коюп атасызбы? Электрондук товардык транспорттук накладной деген кирип атабы азыр? Жок, ал салык кызматында кирип атат. Декларация боюнча Казакстан баш тартты. Эмне үчүн силер буну ишке ашыра аласыздар анан кийин? Ооба, ашырылат. Силер көп нерсени эле ашыра алабыз деп атасыздар. Мындай практика жүзүндө Казакстан эмнеге баш тартты дейм? Силер алардан мындай тажрыйбаларыны сурап көрдүңүздөрбү эмнеге баш тартканын? Электрон декларация тапшыргандан ба? Алар баш тартпай эле иштеп атышат. Мына кече күнү кандай баш тарткан жок, тактасаңыз? Жарайт. Кече күнү 2018-жылкыны 2019 деп растаможка төлөйсүң деп кыйнап атат деп ызы чуу болду. Ушул боюнча маалыматыңыз барбы? Бажы кызматтын төбөсүнүн нормасы. Бажы кызматында ооба. Шайлок Карбекович, бул боюнча бул ээктин немеси болчу, не рекомендация, а тиги решениясы боюнча. Сиз кандай деп ойлойсуз? 2018-жылы келген машиналарга 2019 деп төлөйсүң деп кыйнап атат деп бизге кайрылып атат. Кандай болот? Адилеттүү эле болобу ошондо? 2018-де 19 алып атканыңыздар. Биздин төрага ал митингке келген жарандардын баарын кабыл алган, рабочий группа менен азыр полностью прорабатывать этип атышат. Жыйынтыгы болот. Бияктан да азыр депутаттар айтты, жардам берип, көмөк көрсөткүлө деп. Азыр биздин кесиптешибиз Дастан Артысбекович суроо берип кетти 9-пункт боюнча. Эгер электрондук болгондо свет өчүп калган болсо, ручной кете беребиз деп жазып коюпсуздар. Жооп берип коесузбу, ушуну кандай түшүндүрөсүз? Демек, свет ар дайым өчүп турган болобу? Шайлок Карбекович, бул норманы Экинчи окууда өзгөртүп келебиз дедиңиздер, э? Карап көрөлү дедик. Эмиль Эрикович болсо... Эмиль Эрикович эмес, Дастан Артысбекович суроо берип атат. Эмиль Эрикович да куду ушундай эле, бирок негизги 9-пункт боюнча суроо берип атат. Свет өчүп калса эмне кыласыңар деп. Свет өчүп калса, вот именно ушул норма айтып атпайбы? Тогда на бумаге оформляйте деп. На бумаге постоянно оформлять эткенсиздер да, свет постоянно өчүп турат да, туурабы? Өчпөйт свет. Өчүрүп койсочу. У нас дополнительные источники есть, генераторы стоят на всех пунктах. Эми ошону ушул мыйзамга жазганыңар уят да. Свет өчүп калса ручной кете беребиз деп жазганыңар өзү туура эмес бул. Хорошо, анда экинчи окуудан карап көрөлү, Эмиль Эриковичтен деле. Менин оюм боюнча абдан көп кесиптештерибиз негизги ойлору наразычылык менен мыйзамдын чийки экени жөнүндө айтышты. Мен дагы ошол өзүңүздөр мындай бир схема түзүп атыпсыздар. Бул мыйзамды кайрадан ийлеп, анан келсеңиздер дагы өзгөртүүлөр өткүзүп анан колдоп берет элек. Азыр аркага кайтарып ийлеп келсеңиздер жакшы болот эле. Рахмат. Рахмат.